Биз эми мына бийлик өкүлдөрү Сааруунун атын атаган саясатчыларды ошондой эле массалык маалымат каражаттарын кысымга алып бийлик тарабынан аябай терс иштерди жасап атат. Бирок эми ошого карабай мына бизди колдоп чыккан саясатчылар, ошонун ичинде мына Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов да ушу Сааруу элинин койгон талаптарын биз колдойбуз деп чыкканына биз аябай ыраазыбыз. Себеби ошол түштүк эли Мырзахматовдун атынан, Мелис Мырзахматовдун атынан бизди саарлыктарды ушунча атын чыгарып, затын чыгарып койгон талаптарын биз да колдоп чыгабыз, ошону аягына чейин жеткиренге аракет кылабыз дегенге да мына ошого карата да бийлик өкүлдөрү Мелис Мырзахматовго ар кандай иштерди варианттарды колдонуп эми ошол мэрлик кызматтан четтетүү аракет жасап атышат. Бул деле мен бийлик өкүлдөрүнүкү туура эмес. Эл үчүн кызмат кылып аткан адамдарды колдош керек да, наоборот. Кайра ошого каршы иш кылып, ошол элди бийлик өкүлдөрү ушул элге каршы иштегени мэрди, Ош шаарынын мэрин шайлаган атат. Ошого да Мелис Мырзахматовго бут тосуу жолдору ойлонуп, ар кайсы амалдарды ойлоп таап атышат. Эми эгерде ошол ар кайсы амалдарды пайдаланып, ошол Мелис Мырзахматовду бийликтен четтете турган болсо, биз дагы өзүбүздүн каршы пикирибизди билдирип, биз дагы ушул Мелис Мырзахматовду колдоп чыгабыз.